Bir jigit айтып атат, 4 киши болуп бир жерде иштейбиз дейт. Анан төртөөбүз акча чогултуп ортодо бир чоң балык сатып алдык дагы кайнатма шорпо кылып ичели деп 4кө бөлдүк дейт. Анан үчөөбүз биринчи бир кусоктон алдык дейт, 4-чү балага башы тийип калды дейт. Балыктын башыны тарелкага салып алып эле карап ыйлап отурат дейт. Анан эмне болду десек дейт, атам дейт, дайым балык алып келгенде дейт, башыны жечү эле дейт. Биз могу силерге окшоп куйрук жагын, ортосунан, белинен жечү элек дейт. Атам дайым алып келгенде, сонун болуптур, жакшы болуптур. Эти сонун экен деп дайым башын жечү эле дейт. Көрсө башында 1 грамм эти жок турбайбы деп. Атам бизди ойлоп ушул убакка чейин балык жебептир, жалаң башын кажып эле жүрүптүр деп ыйлаган экен. Жанакылар дагы кошулуп, ошол күндөрдү эстеп, бизде дагы ушундай болгон эле деп, биз дагы эстеп ыйлап дейт, жанакы балыкты жей албай калдык дейт. Аталарыбыз аман болсун деп бир тилек ниет кылып коелу туугандар. Өзүң аталарыбыз айткандай, балам балалуу болсоң билесиң дегендей, азыр биз деле ошондой убакка келип калдык. Эт болсо деле сөөгүн жейсиң, алма болсо деле почогунга жейсиң. Алла, аталар аман болсун. Балам балалуу болсоң билесиң деп бекеринен айтылган эмес экен.